Эхе-хей, Медиа Манас тартуулайт. Искусствонун таанымал өкүлдөрү өз кесиптерин алмаштырышат. Режиссердук пультка отурушат. Эфир алып барышат. Угармандар менен баарлашышат. Мунун баарын Жылдыздуу диджей долбоорунан угуп, YouTube каналыбыздан көрө аласыздар. Туптура достор, ассаламу алейкум, барыңыздар менен биргеликте эфир толкунда жана YouTube'та каналыбызда көрүшүп отурабыз. Медиа Манас биздин YouTube каналыбыз. Бул болсо 102.9 жыштыгы, жаштыктын деми Манас радиосу, 93.7 жыштыгы Нарын жана Чолпон ата 88.1 жыштыгы ал биздин Таластагы үнүбүз. 86.7 жыштыгында буйруса Түштүк борборуна Ош каласына дагы жалындуу саламыбызды жолдойбуз. Жылдыздуу диджей программасы старт алды. Аты жөнүм Жылдызбек Турсунбаев. Ал эми алдыңкы мүнөттө сиздер менен биргеликте өзгөчө кызыктуу эфир болот деп ынанымдуу түрдө айта кетели. Анткени бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, өзгөчө үндүн ээси, Кыргыздын желегин чет жерлерде желбиретип жүргөн, бирок баатырдын даңкын алыстан ук. Жанына келсең бир киши демекчи сакадай бойлуу Кайрат Пиримбердиев. Ассаламу алейкум, сиздин үнүңүздү уруп көрөлү. Алейкум ассалам, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жакшы, кош келдиңиз студиябызга. Рахмат, келип калдык. Келип калдыңыз, жөн келбестен өзүңүздүн шаңыңызды, шөкөтүңүздү ала келдиңиз. Кирип келген 2020-жыл сиз үчүн куттуу, баяндуу, жакшы жылдардан болсун деп тилек кылалы. Рахмат, сиздерге дагы жаңы жыл ийгиликтерди алып келген жылдардан болсун. Маанайыңыз кандай? Маанайың сону. Жогорку. Даярдыктар кандай? Бүгүн уктуруунун кичине бир жүрүшүн азыр жыңгылда уга кеттиңиз. Жылдыздуу диджей. Баягы маданият өкүлдөрү жөнөкөй болбош керек. Алар бардык кесипте өзүн сынап көрүш керек. Сизди биз эфирге алып өтүп, кааласаңыз пультты да бошотуп берем. Сиз кадимкидей диджей болосуз. Ошентип көрөлү. Эфир алып барасыз. Мен мындай олуттуу конок катары отуруп турам, сиз мага кызыккан суроолордун узатсаңыз да болот. Анын баары алдыңкы саатта. Сиздер болсо бизге телефон коңгуроо кылганды унутпаңыздар. 49-27-67 шаар сыртындагылар 312 деген кодду тергенди унутпайсыз. 0-705-00-10-29 сандарына WhatsApp'тан дагы суроолорду узатыңыздар. Бизде бүгүн жылдыздуу диджейбиз Кайрат Пиримбердиев экендигин дагы бир ирет баса элейбиз. Ардактуу кадырлуу радио көрөрмандар, 0-705-00-10-29 сандарына WhatsApp'тан билдирүүлөрдү жөнөтүңүздөр. Кызыктуу суроолор болсо, аларга жооп дагы алганга сизде мүмкүнчүлүк бар. Жылдыздуу диджей деген аталыштагы биздин уктуруу старт алды. 102.9 Чолпон ата, Чүй жана Гемин, бул жагы Бишкек, Карабалта, 93.7 Нарын жана Чолпон ата, 88.1 жыштыгы Таласта, 86.7 жыштыгы ал биздин Оштогу үнүбүз. Бул Медиа Манас, бардык тармактарда бизди табасыз. Facebook'ка кириңиздер, YouTube'ка кириңиздер, достошолу, анда маегибизди уланталы. Келиңиз анда. Жайгашып алдыңызбы? Ой, сонун менен. Эмне жаңылык болуп атат? Жыл жаңырды. Жыл жаңырар менен жаңы пландар башталып атат, буюрса. Стол түшүп барат деп. Анан кийин жаңы ырлар, жаңы клиптер тартылат. Мен былтыр 2019-да чынын айтсам кичине азыраак чыгармачылыкка көңүл буруп калдым. Анан Кудайым буйрса быйылкы жылда жакшылап бир жаңылануу менен бир баштайын деп атам. Башкача бир стилдер, башкача тематика дегендейчи. Эми албетте баягы эле сүйүү, махабат ошондой эле темадагылар, бирок кичине мындай бир өзгөчө көз караш менен мүмкүн ушундай бир. Өзгөчө көз караштын ичинде өзгөчө эмне камтылат? Мисалы дейм. Мисалы ошол эле учурда мисал үчүн баягы кооптуу, аябай кооптуу темалар, мисал үчүн ойнош күтүү жана башка деген сыяктуу. Эми бул тема жөнүндө биз ырдабайбыз да. Анан кийин бул тема мындай калып кала берет да, көмүскөдөчү, билинбей элечи. Биз ырдай беребиз. Сенин кара көздөрүңдү көрүп алып сүйүп калдым, сен ушундай сулуусуң жана башка деп жалаң эле ушул жөнүндө ырдай беребиз да биз. Мен ойлойм, ырчы деген баягы бул деген мындай жашоодо болуп аткан нерсени айтыш керек да, чындыкты ырдаш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн мындай бир ошол сыяктуу же болбосо эми мындай бир биздин азыркы заманыбыздагы болуп аткан нерселер жөнүндө ырдагым келип атат. Башкача айтканда социалдык темалар, сиздин. Ошол, бирок ошол учурда аны аябай эле мындай бир олуттуу кыла бербей эле бир кандайдыр бир мындай бир кандай жолун табып да, баягы угармандарга дагы укканга бир жагымдуу боло турган жолун табабыз да буюрса. Азыр ошондой бир өзүбүздүн бир
институт музыка менен иш алып барып атабыз, студиялар менен дегендей. Ошол эле учурда сөз жазган акындар менен бардыгын камтыпчы, себеп дегенде бардыгын өзүң жалгыз жаза берсең көз караш туура эмес болуп калат деп ойлойм да. Кыйыныраак болуп калат, Кыйыныраак да болуп калат, анын үстүнө дагы бир 2-3 адамдын акылы тогошкон кезде бул албетте башкача жыйынтык. Демек, кеңешчи деген термин келип чыгып атат. Бул жаатта кимдер менен жакшы көбүрөөк кеңешесиз? Эми албетте музыка жаатында, мисалы үчүн Мирлан Абдраев менин өзүм досум, аранжировщик, огончу, ошол жигит менен кеңешебиз, иш алып барабыз. Бирок бир гана Мирлан эмес, албетте башка дагы музыканттар менен дагы кеңешебиз. Сөз жагынан Чыңгыз Алиев бар, мен дос балам. Ал дагы ушундай бир жакшы чыгармалардын автору. Мисалы үчүн мен аткарган Айылыма, Көкбөрү ырларынын автору. Анын дагы көз карашы менен дегендей ушундай бир багы кеңешебиз. Сиз менен мисалы үчүн ушу жыл ичинде жалгыз эле мисалы Чыңгыз менен Мирлан менен эле иш алып барып жүрө бербейсиз да. Көп түрдүү ар кандай ар кыл көз караштар менен тогошуп көрүшүбүз керек да. Ошондо анан бир жакшы жыйынтык чыгабы деп ойлойм. Жакшы, 2019 эмнеси менен сиздин эсиңизде калды? 2019 жылда эми көп го. Биринчиден үчүнчү эркек балам төрөлдү. Эң чоң, жетишкендик, Ооба, бул болсун, 5 бөбөкөм болсун. Бул эң чоң, чын сиз айткандай жетишкендик. Анан кийин 2019да быйылкы жылга ошо азыркы айтып аткан пландарды ошо 2019дун аягында бир кандайдыр бир ушундай жыйынтыкка келдим да, кой мындай бир иштебесе болбойт депчи. Тойлордо эле жүрө берсек анан жүрө берет экенбиз да, ошон үчүн чыгармачылыкка дагы иштейин деп ушундай бир. Той жаатына бир аздан кийин кайрылалы. Азыр болсо баягы чыгармачылык менен баштагандан кийин чыгармачылык жөнүндө деги эле репертуарды кандай тандайсыз? Мен репертуарымда мындай кайталангым келбейт. Окшош стилдеги же болбосо окшош обону окшош, же сөздөрү окшош ырларды ырдагым келбейт. Мен репертуарымда ушундай бир ар кандай тармактагы музыкада ырдагым келет да. Ошон үчүн мисалы бүгүнкү күндө деле мен көп деле ырым жок, аябай делечи, бирок ошондой мындай көп деле бири-бирине окшошо беришпейт. Ар бир ыр ар кандай мындай угулат, же болбосо ар кандай стилде ушундай да. Мен ушундойго мындай жакынмын. Ошол учурда тематикаларды дагы көп кайталагым келе бербейт. Ар бир ырым ийгиликтүү деп ойлойсузбу? Айта албайм. Укмуш менен ийгиликтүү деп айта албайм, бирок ошол эле учурда кандайдыр бир өзүнүн угарманын тапкан го деп ойлойм да. Ойлойсуз, Ал ырдын жаралышында өзгөчө кимдин орду чоң дейсиз? Аткаруучунунбу, обончунунбу же сөздүнбү? Үчөө тең менимче төп келишкенде ошондо жакшы чыгарма чыгат деп ойлойм да. Себеп дегенде аткаруучунун үнү укмуш болгон күндө да ырдын обону мейли сонун болсун. Эгерде мааниси жок болсо бир баары деле бир мындай бир нерсе жетишпей тура берет да. Же болбосо сөзү жакшы, обону кандайдыр бир мындай алсыз болуп калса, алсыз обон, жеткиликтүү эмес обон болуп калса, дагы бир мындай жетише албай каласың. Ичиң толбойчу, купулуңа толбой. Ошон үчүн менимче аткаруучунун үнү дагы чеберчилиги укмуш жан дүйнөсү менен ырдап берген аткаруучу болуш керек. Обону дагы ошол угармандын жүрөгүнө эле сиңип кете турган обон болуш керек. Анан сөзү дагы мааниси мындай деп жөн эле баягы ар кандай сөздөрдүн чогулушу эмес, а бир мындай бир маанини бере турган бир сөз болуш керек деп ойлойм да. Жакшы, баракелде. Ал эми бул кино жаатына дагы акыркы учурда кинонун музыкалардын аткаруу жаатына да басым жасап кетип бара жаткандайсыз. Бул сизге түшкөн сунуштанбы же өзүңүздүн каалооңузданбы? Бул көбүнчө сунуштан, бирок ошол эле учурда
бул мындай экен го. Айылым деген ырыңыз бир тасманын саундтреги болду жаңылбасам. Андан кийин Көкбөрү деген тасманын саундтреги. Жакшы эле көрөм өзүңдү деген жана ызычуу деген дагы бир тасманы. Эми ал кино тасма көп жыл болуп калды чыкканына. Ошон үчүн азыр унутулуп калды кичине эл арасында. Бул биринчиден менин каалоом. Андан кийин албетте жанагындай сунуштар менен мындай бир нерсе бар го. Бул аалам өзү мындай бир нерсени каалап күтсөң, ошону берип коет экен да. Көпкө чейин ошол нерсени кааласаңчы, ошонун сыңарындай мен деле мындан бир мисал үчүн 6-7 жыл мурда ушу кинолорго, кино тасмаларга саундтрек ырдасам жакшы болмок эле деп мындай ойлонуп жүрө берчим да. Ошол нерсе келди. Ошонун сыңарындай эле мына сунуш болду да. Биринчиден жана жакшы эле көрөм өзүңдү деген киного сунуш болду. Анан кийин Айыл кемп деген киного сунуш болду, анан Көкбөрүгө сунуш болду. Ошо быйылкы жылда азырынча андай сунуштар жок, бирок баары деле кино жаатындагы мисал үчүн режиссер болуп иштеген мисал көп досторум бар дегендей. Мен алар менен дайым байланышта болуп тургандан кийин менде моундай чыгарма бар, көрбөйсүңбү, сенде эме кино барбы жакын арада? Кино болсо угуп көрбөйсүң, мүмкүн келишип калат дей берем да, дайым элечи. Анан көп учурда келишпей калат, бирок кээ бир учурда мисал келишип калса алар чакырып калат. Же болбосо кээде айтып калат, жаңыр жазбайсыңбы баштан аяк депчи. Бул кинонун сценарийин окуп көр дагы, ошого мүмкүн байланыштуу деп. Ошону быйылкы жылда ошого дагы аракет кылабыз. Анан кийин кинону айтып калдыңыз. Жакында бир кинонун атын унутуп койдум мен, бая күнү бир Инстаграмда көрүп калдым эле. Бир жаңы тасма тартылат экен, ошого кастинг болот бир. Мен ал деген дарак ыры мюзиклын тарткан режиссерлордон деген ой болду. Постер экен да. Жок, постер ушундай. Аны мен ойлоп койдум, мюзикл окшойт деп. Мюзиклга болсо тартылып көрбөймү деп, кастингке барбаймы деп телефон чалсам, жок, бул кино дейт. Просто баягы ошол режиссерлордон дейт да. Деп анан кийин, бирок киного деле келерчи, эме сүрөттөрүң жөнөтүп коерчи, көрөлү деп калышты да. Аны ойлоп калдым, мүмкүн мен актерлук билимим жок. Бирок мындай бир аракет кылып көрбөймүнбү депчи кино жаатына деле. Мүмкүн тиги бир мындай башкы роль эмес, эпизоддо эле бир аткарып коеюн, бир ролду кыска эле бир 20 секундтук, 30 секундтук кино, жалпы кино боюнчачы. Бул деле мен үчүн чоң тажрыйба болот да. Ошого аябай кызыгып жүрөм азыркы учурда. Демек, урматтуу режиссерлор, сиздердин кулагыңыздарга күмүш сырга деп коеюн. Бир жерге болбосун, бир жерге Кайрат мырзаны кошуп алсаңыздар, тасмаңыздардын балким көркү дагы чырайына чыгып ачыла түшөт деген үмүтүбүз бар. Сен дагы мени сагынганда канатсыз учкон келеби деген ырды аткарган Кайрат Биримбедиев менен Көкбөрүнү аткарган Кайрат Биримбедиевдин ортосунда кандай айырмачылыктар бар? Эми биринчиден экөөнүн ортосунда 13 жаш курак айырма бар. Ал кезде мен аябай жаш бала элем. Анан кийин көз караштарым ошол өзүмдүн курагыма жараша болчу, дүйнө таануум дегендей ошого жараша болчу. Ошого жараша жазган чыгармамды дагы көрдүңүзбү, мисалы үчүн? Ал кезде мисалы сүйүү, махабат деп баягы ушинтип жүрөт эмеспиз жаш кезде. Анан кийин ал эми Көкбөрүнү аткарган учур анча-мынча кичине жашоодон бир аз да болсо сокку жеп алган, кичине тажрыйба алып алган. Кадимки Көкбөрү тасмасындагыдай аптан мүдүрүлүп кулаган. Анча-мынча ошондой соккуларга эми уже коргонууга даяр болуп калган дегендейчи. Биринчиден эле жаш курак, анан дүйнө таануу экен да. Анан ошол эле учурда албетте эгер аткаруучулук жактан карап келсек, үнүм ал кездеги үнүм менен азыркы кездеги үн деле айырмасы чоң экөөнчү. Мисалы үчүн ал кезде жаңыдан ырчы болуп баштап келатып, анан кийин көп мисалы үчүн вокалдык мисалы ошол эле учурда көз караштарым азыркыдан өзгөрүлүп турчу. Ал кезде көп нерсени билчү эмесмин. Ырдын техникаларын билчү эмесмин, кантип ырдаш керек дегендечи. Ал кезде жүрөгүң кандай баягы буйрук берип атса, ошондой эле ырдай берет экенсиң да. Бирок ошол кезин өзүн дагы көрсө мындай таттуулугу бар экен. Себеп дегенде ал кезде сен жүрөгүң менен ырдайт экенсиң. Жазган ырың дагы жүрөгүң менен жазат экенсиң. Жыл өткөн сайын сен кандайдыр бир кесипкөйлүк деп коеюн, профессионализм чогултуп алып, анан кийин өзүң жазган ырыңа дагы критикалык көз караш менен карап, өзүң ырдаганыңа да жакшы болбой калды эле, ушинтип анан кийин мындай ырдаш керек эмес, мындай ырдаш керек деп элечи, ушундай бир кандайдыр бир
критикалык көз караш дагы пайда болуп баштайт экен. Анан кийин аналитикалык көз караш пайда болуп баштайт экен. Бардык нерсени аналитика менен карап, так, бул мындай болсо, демек мындай болуш керек дей баштайсың да, баягы курак өткөн сайынчы. Анан кийин көрсө жаш кезде болсо мындай бир баягы башыңда жел дегендейчи, мындай умтулуу, кандайдыр бир канат, максаттардын куруштугу деп. мындай канатың жайылып, өзүңчө бир учуп турган кезиң экен да. Жакшы, анан баягы калаага келип калган инсанды айылга барган кезде калаадагынын баарын тааныган сыяктуу сурай беришет эмеспи? Кандай болгандай деп башыңыздан өтсө керек. Анысы карагандай Россияга барып, орус баягы шоу бизнеси менен, маданияты менен, ырчылары менен таанышып калган инсан катары биз дагы сурайлы. Ал жак менен кат кабар алышып атасызбы? Кимдер менен тыгыз байланыштасыз? Кандай кызматташуулар негизделип пландалып жатат ушул алдыңкы жылдарга? Быйылкы жылга чынын айтсам ошондой кызматташтыктар деле жок. 2018-де жакшы кызматташтык. Мен баягы разговор с душой деген бир мюзикл коюлуп калды. Ошол мюзиклда роль дагы аткарып, анан ырдап аткардым да. Мюзиклда ырдап аткарат эмессиңби? Ошол кезде аткарып калдым. Анан кийин баягы кандай десем, былтыркы 2019-да болсо көбүнчө коммерциялык багытта иш алып барып аттык да. Эми баягы өзүнүн бир жанандай юбилейлерине жана башкаларына чакырып калып, анан ошол жерге ырдап берип, же болбосо бир компаниянын ачылышына деген сыяктуучу, же бир компаниянын 10 жылдыгы деген сыяктуу ошондойлорго барып калып аттык. Анан кийин жыл сайын, жылдын аягында Голос долбоорунун финалдык концерти болот эмеспи, Кремль сарайында. Анан ал жерге 3 жыл катары менен катышып аттым. Бирок быйылкы жылда бара албай калдым. Себеп дегенде башка бир өзүмдүн жумуштарым болуп калып, анан алар дагы тыгыз убакыт аз калганда байланышып калып, анан 19 ноябрда деди. 19 ноябрда өзүм пландалып калган жумуштарым бар эле, ошо менен бара албай калдым да. Эми быйылкы жылы эми байкаштырабыз. Себеп дегенде мен азыр ал жактын мен тааныбаган эле интернетке өздөрүнүн ырларын чыгарып коюшат эмеспи? Бир композиторлор, аранжировщиктер ошолордун ырларын азыр угуп көрүп, ошондой бир байкаштырып атам. Эгерде мага жагып калса, мен аларга байланышка чыгам, сатып алам деген сыяктуу анын ырынч музыкасы менен, сөзү менен, орус тилинде жандай алардын бир азыркы өзүнүн бир заманбап стили болуп атпайбы? Бийлеген ыңгайлуу жандай клубтарга ошол жагына дагы басым кылып, ошондой изденүүдө жүрүп атам азыр. Баракелде, бардыгы ишке аша берсин дейли. Баягы ар бир койгон кадамыңыз сая кетпесин. Ал эми биз жалпы угармандарга жана бизди көрүп аткан YouTube'тагы, Facebook'тагы досторубузга дагы бир рет кайра кетели. Бүгүн бизде конокто Жылдыздуу DJ деген программанын көркүн ачкан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кайрат Пиримбердиев болууда. Бир аздан соң Кайрат мырзанын дагы бир ырыны калы. Андан кийин биз орун алмашып көрөбүз дегендей, кызмат алмашып көрөбүз дегендей. Анда уруксат болсо, сиздер бизге SMS жазганды унутпаңыздар. 705-00-10-29 сандары WhatsApp'тан билдирүүлөрдү күтөбүз жана 49-27-67 түз эфирден деле чалсаңыздар болот. Кайрат мырза, кайрадан сиздин биздин кичинекей сахнадан орун алууңузду өтүнөт элек. Кийинки чыгарманын аталышы бул кадимки эле биздин жаштарга деп аталат экен, Жаштарга, Атай Огонбаев, жаштарга кыргыздын музыкасынын классикасы десем. Анда жаштарга ырдабаган инсан жок болуш керек. Кайрат мырзага кошулуп, сиздер дагы бир рет ырдап алыңыздар деп өтүнөт элек. Bulbulдар гана сүйөт ой гүлдөрдү, муңайым гана добуш үндөрдү. Улалабасы айсырдашкан, мындай муң качкан жырга күндөрдүң ой, күндөрдүң ай. Ой
болот тилегиң ай тилегиң ой тилегиң ай Манас радиосу ыкчам кабарлар, түрдүү жанрдагы программалар жана көңүл эркиткен музыка. Радио Манас. Эхе-хей, Медиа Манас тартуулайт. Искусствонун таанымал өкүлдөрү өз кесиптерин алмаштырышат. Режиссердук пультка отурушат. Эфир алып барышат. Угармандар менен баарлашышат. Мунун баарын Жылдыздуу диджей долбоорунан угуп, YouTube каналыбыздан көрө аласыздар. Ал эми биздин эфир уланууда азыркы тапта сиздер күбө болгондой, сиздер кулак төшөп уккандай Атай Огонбаевдин Жаштарга деген чыгармасын бүгүнкү жылдыздуу диджейлик кесипке кичине болсо дагы бир шыктанып отуруп көрөйүн, кандай болот экен деген үмүт менен эфирибизди кооздоп аткан Кайрат Пирмбердиев. Кайрат мырза, сизди анда өзүм жаныма чакырам. Диджей болуп көрөлүм, Эми келиңиз, диджей болуп көрөсүз. Азыркы тапта мен сизге биринчи эң негизги нерселерди түшүндүрүп берейин. Мынакей 4 микрофон. Биринчи, экинчи бул сүйлөп аткан өзүңүздүн микрофонуңуз, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, ал тиги жактагы микрофондар. Ал бир көтөрсөңүз микрофон иштейт, түшүрсөңүз микрофон түшөт. Иштебейт. Андан кийин азыркы тапта фон жүрүп жатат мынакей. Фон жүрүп жатат. Бул фон убактысы көрүп атасыз канча экенин, бул жерде. Мындан ашып кетсе кийинкиге өтүп кетиши мүмкүн. Фон азайып баратканда кайра башынан үстүнө 2 жолу басып туруп, ова дегенди басып койсоңуз, фон кайра кайталана берет. Ал эми токтотом десеңиз, коётур, мен азыр жыңгылды коеюн дей турган болсоңуз, мени коётур деп коесуз дагы. Жыңгылды басып, сала. Ованы бассаңыз, жыңгыл кайталана баштады. Эхе-хей, Медиа Манас тартуулайт. Фон керек болсо кайра фонду басып коесуз, болду. Бир фон аягына чыкканга чейин сиз менен мен орун алмашып көрөйүн. Сиз микрофон кулактыгыңыз сиздики болсун. Кадимкидей угармандар менен микрофонго сүйлөшүп, учурашып, диджей сыяктуу бир кызмат кылайбыз. Так, фон болуп атат. Кана берсе, микрофондук режиссердук пультта бизде Кайрат Пирмбердиев. Дагы бир жолу кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу Манас радиосунун угармандары, сиздер менен азыр жылдыздуу диджей радио берүүсү болуп атат. Ал эми бизде конокто бүгүн кыргыз эстрадасында жана ошондой эле кыргыз искусство дүйнөсүндө өзүнүн бир, кандай десем, өзүнүн бир чоң зор салымы бар биздин акын агабыз Жылдызбек Турсунбаев конокто.
Мен микрофонумду ачпасаңыз менин үнүм кылбай калат. Мынакей угулду. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Жылдызбек мырза. Кош келипсиз биздин эфирибизге. Биздин кошубак болсун, ардактуу кадырлуу радио каармандар. Эфирдик пультта Кайрат Пирмбирдиев олтургандыгына аябай таң калып атасызбы? Сүйүнүп жетін албай турган чагым. Жылдыздуу диджей уктуруусунун алкагында Кайрат Пирмбирдиевке биз эфирибизди бир азын олак убакытка өткөрүп бердик. Анда Кайрат мырза, мен конок болуп чакырдыңыз, конок катары тааныштырдыңыз. Сизди кызыктырган мен тууралуу, ыр тууралуу, поэзия тууралуу суроолор сурай бериңиз. Жылдызбек мырза, да бир жол кош келипсиз. Жаңы жылды жакшы тосуп алдыңызбы? Кудайга шүгүр, аманчылык элге журтка тилейбиз. Жаңы жыл жаркырап кирип келди. 1010 жылда бир келген жаңы жыл жалпы журтка кут болсун. Албетте, албетте сиздин айткандарыңыз ишке ашсын демекчибиз. Анда эмесе, менде сизге Жылдызбек мырза ушундай суроо бар. Сиздин чыгармаларыңызды жазууда кандайдыр жан дүйнөңүздөн бир кандайдыр бир эмне түрткү болот ушул чыгармаларды жазууда? Жана ошондой эле кийинки суроо, чыгарманын темасын тандоодо дагы ошол эмне сизге түрткү берет? Жакшы, аябай баштаганда эле өзгөчө олуттуу суроо берди. Журналисттик өзүнүн көрөңгөсү күчтүү экендигин Кайрат мырза далилдеп турган чагы, жазылбайт. Баягы жаандын да нөшөр жааны бар, жаандын да төгөр самы бар. Жазылбайт ырлар жөн эле, ырдын да келер маалы бар деп акын Надырбек Алымбеков айтып кеткен экен. Албетте. Анысы карагандай жан дүйнө толгонуп ооруган учурлар болот. Ошол учурда биз бир мындай бир күрүп болгон тоокты элестетип көрсөңүз, тиейин десең эле куркулдап кача баштайт экен. Ошол сыяктуу эч кимди жактырбай, өзүбүзгө өзүбүз мындай бир жабынып, бир чыгарма жаратуунун үстүндө отуруп калабыз. Мындай оору сизде деле бар болсо керек дегендей. Мен сизди түшүнүп турган кезим азыр. Анан ошол учурда баягы ырдын биринчи темасын ойлонбостон эле кандай келсе, кандай берилсе, ошол толгонунун жетегинде жазган учурларыбыз болот да. Жазып чыгарып келиптир. Эң аягында баягы жазган ырлардын негизги мазмуну, негизги структурасы ал сага теманы өзү эле моундай тема койсоң туура болот дегендей. Теманы өзү эле сенин алдыңа коюп берет. Ал бир. Экинчиси, ырдары эки түрдө жазылып калат. Жашап жазган, анан жасап жазган деген. Достор арасында аябай көп айтылат. Жашап жазган деген бир башыңан өткөн окуя, сен андан аябай таасир алып калгансың, ошол таасирдин жетегинде ойлонуп, толгонуп, кыйналып, кабак кашың бүркөлүп жүрүп бир жазган чыгарма. Экинчиси, мисалы, сиз менен мен жакшы мамиледемин, сиз болсо келесиз дагы мага деген айтайын ажырашуу өзгөчө. Азыр эле сиз эфирде айтып кеттиңиз, мисалы, жолдошунун жубайын карабай тескери басып кеткен, балдарын карабай тескери басып кеткен темада, социалдык темада бир ыр жазып бердиңиз дейт. Мен ага даяр эмесмин. Жок, жазып беришиңиз керек. Менде деген аранжировка даяр. Менде деген студиянын сааты алынып калган. Мына бүгүн 14 болгон болсо, 16 күнү кечки саат 6-да кирем. 16-сына чейин сизди убакытта отуруп жазыңыз деп саласың. Ал учурда мен жасап жазганга туура келет. Ал окуяны билбесем дагы, сезбесем дагы башыңыздан өткөндөй болуп өзүңүз ошону. Ал учурда баягы ыр кээде өзүнүн максатына жетип калат, жетпей калат дегендей, бирок тема коюп туруп ушул жөнүндө жаз деген сөз бул мени бир чектөөгө, бир короого камап койгон сыяктуу нерсе да. Ошол коронун сыртына секирип чыгып кетейин десең дагы барып токтоп каласың. Же болбосо бир кандайдыр бир рамкаларга сизди, же болбосо цирктин аттары сыяктуу тегеренип чуркаганга айла жок болуп калат. Демек, мисалы үчүн ошол Нурлан Насиптин чыгармаларында сиздин сөздөрүңүз бар экенин билип жүрөбүз. Нурмат Садыров гана эмес, көп аткаруучулардын чыгармаларында сиз жазган сөздөр бар экенин билип жүрөбүз. Демек, ошол чыгармаларда жана өзүңүз айта кеткендей, жасап жазган чыгармаларга кирет экен деп жыйынтык чыгарсак болот экен да. Арасында чындап эле ошентип бир кыйналуунун жетегинде, берилген теманын жетегинде да жазылып калган ырлар бар. Анын сыртында чындап эле эргүү менен жазылгандагы ырлар бар. Анткени мындай болуп калган да. Мисалы, сиз обон алып келесиз. Менде болсо бир сөз бар. Анан сиз мага бергенде мен укканда ошол баягы ичимден жазгым келип жүргөн сөздөр сиз берген обонго дал келип калат. Ал дагы бир өзүнүн бир закон мыйзам ченемдүүлүгү экен, өзү ошол келиш керек экен. Обон сизге келиш керек экен, анан кийин ошол обонду угуп сиз жактырып калып, түшүнөм. Ошол себептен мен кайсыл ырчы болбосун, мага сөз жазып бересизби, обонум даяр эле дегенде
мен алардан эң биринчи кезекте оонун жөнөтүүсүн сурадым. Оонун жөнөтүрөсүңбү деп, оонду угуп көрөм дагы. Эгерде кайра кайталап угам, ар бир нотасына чейин укканга аракет кылам. Анан эгерде мага чындап жакса, мен ага сөздү өзүнөн өзү эле жүрөк сөздү иштеп чыгара баштайт. Мындай уйкаштыктарды. Мисалы бир кайрыгын жаттап каласың, анан ага бир уйкаштык өзү эле келе баштайт. Төшөлүп. А сиз үчүн ошол оондун кандайдыр бир татаал десемби, же болбосо мындай кандайдыр бир ушундай кесипкөй жактан карап келгендечи, ушунчалык бир татаал музыкалык жактан ушундай бир мындай аткаруучу үчүн дагы өзгөчө бир татаал болушу маанилүүбү, же болбосо баягындай бизде айтылып келет эмеспи, жеңил желпи ырлар көбөйүп кетти деген сыяктуучу. Ошол темада суроо берип атам да. Же болбосо кандайдыр бир оңой, олтоң, жеңил желпи болгонун же сизге анын айырмасы жокпу? Биздин бүгүнкү жылдыздуу диджейибиз аябай журналистиканы катуу окуган экен. Конокту бурчка такай баштады. Мен чындыгында кандай келсе ошондой жазып койгон учурум болот. Анан жеңилдетип берүүсүн өтүнөт ырчылар көбүнчө. Могул сөздү түшүнбөй калдык. Могул сөз тилиме отурбай атат, кытамга аябай катуу болуп калып атат, тытамга катуу болуп калып атат. Же деп созолбой калып атам. Ошону бир кылып бериңиз деген учурлар болот. Ал учурда ырчы менен айла жок иштейсиң. Бирок мен колуман келишинче ушу жүрөктө кандай келсе, ошондой эле ырчыга жазып бергенге аракет кылам. Анан өтө чындыгында татаал баягы кыргыздын унутулуп бара жаткан нукура сөздөрүн кошуп алып, чоочуп кеткен да учурларым болот. Аны мойнума алам. Мисалы, сизге деле ошондой бир сөздөрдү жазып берип койсом, балким сиз ичке жолун төтөлөп деген бир сөздү кошуп берип койсом, сиз дароо эле окууңуз менен айтасыз. Мисалы, эмне бул эмне депчи. Manas Üniversitesi yayınları. Эң сонун биз менимче биздин жылдыздуу диджей фон дегенибиз жок болуп кетти деп. Таптыңыз, кайра пайда болду. Эң жакшы. Техникалык жакты дагы Кайрат мырза жакшы өздөштүрүп кетип атат. Эң сонун Жылбек мырза, себеп дегенде мына азыр сиздин жоопторду угуп көптөн бери кызыгып жүргөн ушундай бир суроолорума жооп алып атам десем болот. Азыр эми азыркы учурда мисалы үчүн суроом жоголо баштады. Бирок негизи чыгармачылык бул өзү менимче бул баягы бүтпөс бир кең дүйнө деп элестетем да мен. Бунун бир варианттары, анан кийин ар кандай вариациялары түгөнбөйт экен. Ансыңарда сиз азыр бир ушундай бир нукура сөздү айта кеттиңиз. Себеп мен ал сөздү уккан эмес экенмин өмүрүмдөчү. Азыр угуп алып бир мындай башкача болуп кеттим да. Бирок кээде болот да, мисалы үчүн бир жерге конок барып каласыз. Анан кийин ошол жерде баягы улуу жаштагы 50дөн ашкан, 60тан ашкан курактагы мырзалар, байкелер менен кошо отуруп калсаңызчы, алардын сүйлөшүп отурганын уксаңыз ушундай таза сүйлөшөт экен да. Анан мен ойлойм да, ошо сиз мындай кандай сиз өзүңүз айта кеткендей, кээ бир ырларга мүмкүн чын эле жакшы кыргыздын сөздөрүн кошуп коюш жакшы болмок, кажети барбы деп ойлойм да. Ал Кайрат мырза эмеге да көз каранды. Мисалы үчүн сизге жазган сөздү Нурматка жазбашым мүмкүн. Нурматка жазган сөздү сизге жазбашым мүмкүн. Неге дебейсизби? Экөөңүздөрдүн социалдык акыбалыңыздар эки бөлөк. Сиз мисалы 3 баланын атасысыз. Жашыңыз бир 35ке чамалаган. Ал жигиттин жашы бир 28. Ортоңузда бир 10 жаш, 8 жаш айырма бар. Ал жигит бойдок, анын күйөрмандары мисалы үчүн жеке эле ал жигитти мисал келтирген жокмун. Ушундай бир жагдайлар болот. Анын күйөрмандары жалаң күйүп, каны кайнап турган кыздар, жаштар болушу мүмкүн. А сиздин күйөрмандарыңыз орто жашап калган агалар, жеңелер, мисалы дүйнө жөнүндө, өмүр жөнүндө, өмүрдүн кыскалыгы жөнүндө, жашоонун бир кымбаты жөнүндө ырларды ырдап бересиңби деп суранган бир инсандар болушу мүмкүн да. Ошол сиздин баягы кайсыл аудиторияга ырдаганыңызды дагы эске алып, мен сөздөрдү баягы ошого жараша бир аз оорураак, бир аз нукура, жок болуп бараткан, же болбосо бир уккан кезде ойлонуп кала тургандай бир сөздөрдү кошушум мүмкүн. Тиги жаштарга мисалы андай сөздөрдү кошуп салсаң, алар жаттай да албайт, ырдай да албайт, кайталай да албайт. Угарманды дагы ал сөздү сиңире албай калат. Бул менче накта кесипкөй адамдын көз карашы деп түшүндүм мен. Эң сонун Жылбек мырза. Акыркы суроо дебейсизби? Анда урматтуу коногубуз сизди сахнага чыгып ырдап бериңиз өтүнөм деп салам.
Рахмат чоң, баракелде. Чоң рахмат. Биз анда эфирдик пультту кайрадан алмашалы. Антпесе сөзүм түгөнүп калды менин. Келиңиз ордуңузга отуруңуз, эми кайрадан мен сурап берейин сизге. Манас радиосу. Манас радиосу ыкчам кабарлар, түрдүү жанрдагы программалар жана көңүл эркиткен музыка. Радио Манас. Эхе-хей, медиа Манас тартуулайт. Искусствонун таанымал өкүлдөрү өз кесиптерин алмаштырышат. Режиссердук пультка отурушат. Эфир алып барышат. Угармандар менен баарлашышат. Мунун баарын Жылдыздуу диджей долбоорунан угуп, YouTube каналыбыздан көрө аласыздар. Азыр эле өзүнүн кесибин алмаштырганга аракет жасаган бүгүнкү биздин жылдыздуу диджей уктуруубуздун коногу Кайрат Пиримбердиев болду. Кайрат мырза, биздин кесиптин кичине татаал жактарын же болбосо кичине бир өзүңүз баягы колдонгондой кесипкөй жактарын, деталдарын аңдап сезип көрдүңүзбү? Чын айтканда бизге бул жакта отурганда мындай бир оңой, анан кийин көрүнө бергени менен көрсө сиздердин кесиптин дагы бир өзүнүн бир жактары бар экен, ойлоно турган, ошол учурда мындай оюнчук катары карабай турган жактары бар экен. Себеп дегенде бул деген эфирде баягы көп угармандар сизди тыңдап, тыңшап туруш үчүн ошол эфирди кармашыңыз керек экен. Ошол аураны, ошол энергетиканы десем болот да, ошону кармап турушуңуз керек экен. Баягы алып баруучу катары, диджей катары. Жана ошондой эле мисалы үчүн келген конокко берилген сурооңуздагы кандайдыр бир өзүнүн өңүтү, багыты туура болуш керек экен да. Жөн эле мисал чаржайт, анан кийин ал жерде отурганда мындай баягы орустар айтып коет эмеспи, закон подлости депчи. Мыйзам. Мына ошол жерге отурганда чаржайт ойлор келе баштайт экен да, башкачы. Бир ойду мындай жыйынтыктай албай бир жергечи. Толуктай албайбы? Толуктай албай, жакшы мындай суроону дагы жеткиликтүү бир берсем экен, баягы менин коногум ошол суроомду дагы туура түшүнүп, ошого жараша жооп алсам экен деп мындай кандайдыр ушундай бир жактар бар экен. Бир ошондон рахат алып, ошол суроолордон дегенде рахат алып, баягы окшош суроолор, кайталанма суроолор эмес, бир ушул суроо сонун суроо болду дегендей бир суроо түзгөнгө аракет жасайсың. Ошол учурда техникалык дагы ал жагында карап туруп, унутуп мен өзүңүз байкагандай мен унутуп койдум дагы, фон алмашып кетип башка бир нерсе болуп кетти. Жакшы, биз менен бир аз өзүнүн кесибин алмашканга аракет жасаган жана бизге журналист катары суроону узаткан бул Кайрат Пиримбердиев болду. 0705 00 1029 сандарына WhatsApp'тан билдирүүлөрдү узатсаңыздар болот. Биз билдирүүнү түз мына ушул коногубузга дагы ыйгармакчыбыз. Бул жерде бир угарманыбыздан келген СМС бар экен, 9240 деген сандар менен аяктайт. Урматтуу Кайрат байке, сиздин жандуу ырдаганыңыз мага аябай жагат. Мүмкүн болсо жандуу бир ыр аткарып берсеңиз деген тилегин билдирген экен. Чоң рахмат. Бул менимче акапелла деген мааниде окшойт, Эч кандай бир аспабы жок, музыкасын коштоосу жок дегендей мааниде. Суранычты дароо эле аткарган туура болот деп ойлойм. Мен баягы Россияда биз голос менен концерт коюп жүргөн кезде, анан ошол кезде бир орус элине биздин дагы бир музыкабызды, биздин маданиятыбызды, культурабызды бир угузуп кетейинчи деген ойдо мен дайым ошол жерде акапелла түрдө жандуу үн менен Атай Гонбаевдин Эсимде деген чыгармасын аткарчы. Менимче ошол кыргыздын бир ошол чыгарма аябай чагылдырат деп элестете берем да, негедир кыргыздын нукуралыгын, бул биздин жайлоолорду, биздин өзүнүн көчмөн жашообузду аябай чагылдыра алат, огону сөзү деп элестетем да. Ошон үчүн акапелла дегенде эле ошол ырдырдагым келет. Кеттик анда. Жайдын бир гана толугай кезинде ой адырлуу гана тонун бетинде сан гүлдөн тандап бир дүзгөн ай жайдары гана селки эсимде
эсимде. Баракелде. Угармандын өтүнүчүн орындаттык болуш керек. Урматтуу угарман, мен ойлойм ушундай нерсени сиз тилегенсиз. Чындыгында баягы кээде ушундай бир ырларды укканга жүрөк дагы суусап калат. Ооба. Туңку жокчу баягы. Таза, өзгөчө үнү да жакшы болсо алыр чын дегендей. Социалдык тармагы жок, жашоо жок болуп калды. Уктуруубуздун акыркы бөлүгүн ушундай бир социалдык тармак аркылуу гүлдөп өнүгүп өзүн өзү бир жарнактап аткан көз ирмемдерге, көз караштарга буйрсак, ошол кандай көз караштасыз? Социалдык тармак сиз үчүн эмне акыркы учурда? Кээ бир адамдар үчүн бул акча табуунун жолу болуп калды. Мисалы, бизнести ошол социалдык тармак аркылуу кылып атышат. Өзүнүн баягы товарларын, өзүнүн бир сатууга жарактуу нерселерин ошол интернет аркылуу элге баяндамалап, мына менде бул бар, тиги бар, келиңиздер, сатып алыңыздар, сиздер үчүн скидканы кылып берем, мынтем деп отуруп, мына клиент атып атышат. Бул жагынан жакшы, себеп дегенде баягы коом ичиндеги өз ара иш алып баруу, алыш бериш, мамиле, ошонун баардыгы социалдык тармак аябай сонун бир көпүрө түзүп берип атат элдер үчүнчү. Бул жакшы жагы, жакшы жактарынан баштайлычы. Мисалы үчүн көп укпай жүргөн, билбей жүргөн нерселерди, мындайча айтканда, дүйнө таанууну аябай кеңейтип атат. Себеп дегенде баягы бизде бир адам өзүн дайым бир суроолор болуп жүрө берет деп ойлойм да. Эмне үчүн жаралдык, эмне кылып жүрөбүз деген суроо көп эмеспи бул жашоодо. Анан ошол эле ошондой сыяктуу ал эле эмес да, эми толтура суроолор. Ошол сыяктуу суроолорго биз интернеттен көп жооп алып атабыз. Мүмкүн туура жооп, мүмкүн туура эмес жооп алып атабыз. Туура эмес жооп болсо, аны анализдеп туруп ыргытып жиберип атабыз. А жок, чота бул көз караш мага жакпады деп атабыз. Өзүбүздүн көз карашка жакын көз караш таап алсак, ооба, чын эле деп калып атабыз. Дегенде дүйнө таануубузду ачып атабыз социалдык тармак аркылуу. Мисалы үчүн азыр көп адамдар китепти интернеттен эле окуйт. Барып, мисал, магазинден, дүкөндөн китеп сатып албайт. Интернетке кирет дагы, бир китепти көчүрүп алат дагы, ошол китепти окуп, баягы бүткөндөн кийин өчүрүп коет да, башка китебин алат деген сыяктуучу. Бул жагынан да аябай жакшы. Бекер деп коюңуз. Бекер, билим алуу жагынан аябай жардам берет. Ошол учурда YouTube'да ар кандай семинарлар, вебинарлар бар. Бирдеме сиздин эле мисал кесипти карап көрөлү. Кантип чыгарма жазсак деп туруп YouTube'га жазып койсоң, бирөө сизге жообун берет да, мына мындай подходдор бар, мындай кылыңыз, ошондо сизден мындай сөздөр чыгат, чыгарма деген ал жагы бар болуп атат. Анан жаман жактарын айта кетели. Жаман жактары жаман дебейли, бир аз баягы терс жактары. Бул биздин кичинекей балдарыбыз, биздин балалык көчөдө болбоду эле. Карга башыбыз менен көмүлүп, өтүп бараткан тиги ат арабанын машинанын аркасынан жабышып алып деген сыяктуучу, бири-бирибизди кар менен урушуп, жайдын күнү болсо токойдо отун терип, жайлоодо баягы кой жайгарып дегендей, кой жайып дегендей. Азыркы биздин балдардын балалыгы аябай башкача болуп калды. Алар убакыттын 24 саат убактысынын жарымынан көбүн телефондо өткүзүп атышат. Мунун зыян жактарын окумуштуулар табып чыгып атат. Мына көздүн чел кабыгына жана башка ошол жагынан терс жактары болуп атат. Ошол учурда, кээ бир учурда баягы өспүрүм балдар социалдык тармак аркылуу баягы өткөндө көрүнүштөр болуп кетпеди, жана көк кит жана башка сыяктуучу. Ошондой сыяктуу бир кандайдыр бир оңой азгырылган. Азгырыктар дагы пайда болуп атат да ошол социалдык тармактын ичинде. Бул жагынан терс жактары. Эми санай келсек, ал жагы да көп да. Бирок жакшы жактары да бар болуп атпайбы? Бул менимче адам өзү анализдеп, адам өзү жакшы жагын алыш керек да. Жашоодо эле бар эмеспи? Баарлашуудан деле бир адам менен баарлашып отурсаң, ал адамдын эгер терс жактарын байкап калсаң, терс жактарын жөн эле кабыл албай эле кой. Анын деле жакшы жактары бар, ал адамдын делечи. Жакшы жактарын кабыл алалы. Жакшы сөздөрүн өзүңө мындай кабыл алып, ошондон жыйынтык чыгарып, мүмкүн өзүң жашооңдо да пайдаланып көрсөң болот деген сыяктуу интернет дагы ошол сыяктуу эле көрүнүш деп ойлойм.
Жакшы, жана маегибиздин бир жеринде той тууралуу сөз болуп кеткенде мен анан кийин сурайын дедим эле. Сурабай койсом таарынбайсызбы же сурайынбы? Сурап кое бериңиз. Баягы ырлардын көпчүлүгү тойго арналып кетип атат деген бир өзүңүздүн сын көз карашыңызды арнап кеттиңиз, айтып кеттиңиз. Ушуну бир аз баягы кеңирээк айта кетсеңиз. Чындыгында азыркы бизде шоу бизнес жок, жалаң той бизнес бар деп. Ооба. Сындагандар болуп атат да, ошого кошуласызбы жокпу? Өткөндө бир адам менен сүйлөшүп отуруп ошонун бир жообун угуп калдым ушул тууралуу. Азыр дейт, жашоо өзү дейт, бизди мындай бир ансыз деле ойлондуруп атат дейт. Мына азыр ушул эле имараттын ичинен эшикке чыксак эле болду. Дароо башталат да, мисалы, ойго келчү нерселер. Бул шаардын үстүндөгү көк түтүн, жана башка деген сыяктууларчы. Анан дейт, биздин элибиз өзү ошон үчүн дейт, азыр биздин курчап турган чындыктан ушул шаңдуу, көңүл көтөрчү ырлар аркылуу унуткусу келет дейт. Мисалы үчүн бул биздин эле Кыргызстанда эмес, бул дүйнө жүзүндө болуп атпайбы? Азыр өзүңүз байкагандай, азыр жанагындай экшен, фантастика жанрдагы кинолор аябай модага айланды. Анын дагы себеби ошол эле болуп атпайбы? Адамдардын баягы проблемасы көп болуп атат дагы. Адам ошол жана кино көрүү аркылуу, жанагындай шаңдуу музыка аркылуу, бийлөө аркылуу ошол нерседен, ошол чындыктан алыстагысы келип атат да. Бул жагы да бар болуп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, мүмкүн той баягы бир четинен туура эле адамдар ошол жакка барып жакшы бир эме алып атпайбы? Бирок биз карабайсызбы? Биз алыстап кетпедикпи? Биз ошол ырахатты, ошол жеңилденүүнү жайлоого чыгып деле алсак болот да, жайдын күнүчү. Ошол биз ошентпей атпайлы. Биз болсо башка цифра жагынан издеп атабыз да, санарип жагынан издеп атабыз да. Биз мүмкүн жаратылыш менен баягы илгерки адамдар жаратылыш менен тыгыз байланышта жашаган үчүн менимче ал адамдарда депрессия болгон эмес да. Биз жаратылыштан алыстап кеткен үчүн мүмкүн депрессияга берилип атабыз да. Бирок ошол эле учурда мүмкүн кичине аракет кылышыбыз керек деп ойлойм. Музыкалык жанрыбызды деле, музыкалык көз карашыбызды деле өзгөртүп, биз музыкалык жанрды өзгөртсөк, угармандын табити да өзгөрөт. Ошон үчүн баары деле бир күрөшүбүз керек деп ойлойм да. Сөзсүз. Сизде баягы пикирлештер болуш керек, ал үчүн жана багытташтар болуш керек дегендей. Сөз. Бүгүнкү биздин уктуруубуз мынакей 2020 эсебинен биринчи болуп башталды. Алгачкылардан болуп тушо кесип келгениңизге чоң рахмат. Биз баягы өз кезегинде бул уктурууну көчмө катары дагы жасасак деген тилегибиз бар. Мисалы үчүн Бишкектин чоң бир соода түйүндөрүнүн ичинде атайын мындай бир айнектен жасалган кичинекей бир пульт бата турган, анан маңдай теске экеле киши отура турган, ошол учурда өткөн инсандардыга мындай бир көрүнүп тура тургандай, сыртында биздин медиа манастын логотиби менен бир көчмө эфир кылайлы деген ой болуп атат да, мисалы үчүнчү. Келечеги ушундай. Эгерде ошондой жасап кала турган болсок, дагы бир жолу чакырсак келесизби? Ооба, сөзсүз түрдө. Ал жерде менимче суроолор жана сөздөр башкача сөздөр чыгат да. Себеп дегенде бул бөлмө башка, тиги бөлмө башка да. Бүгүн сизди баягы даярдыксыз эле кармап туруп ордубузга алмаштырып калдык. Көздөй менин ордума келиңиз, мен сиздин ордуңузга барайын деп. Эгерде дагы бир жолку чакырышыбызда, мисалы, сиз конок катары эмес, диджей катары кызмат кыласыз, жылдыздуу диджей болосуз. Ал эми конок катары бирөөнү тандай келиңиз десе, кимди алат элеңиз? Мени кызыктырган инсанбы, менин чыгармачылыгы, өзүм ким менен ошо бир саат 40 мүнөттү баарлашат элеңиз? Ким десем, мен мисалы үчүн мен Майрамбек Осмонов байкебиз менен баарлашканга кызыгам да. Байкебиздин көз карашы, дүйнө таанымы мындай кызыктырат мени. Ушу улуу муундагы инсандар менен ушундай бир баарлашып көрөт элем. Сыймык Бейшекеев байкебиз менен мисалы үчүнчү. Жакшы, азыр болсо сиздин аткарууңузда дагы бир чыгарма бар. Ал бул автордук чыгармаңыз экен. Анын алдында дагы бир суроо. Бул жылдыздуу диджей уктуруусунун кийинки каарманы ким болсун дейсиз? Мен айта кетишим керек аны. Кимди чакырсак? Баягы сиздин өтүнүчүңүздү да баса белебиз, баягы алып келгенге аракет кылабыз, бирок шарт аркандай болуп калат, бирок ошентсе дагы сиздин өтүнүчүңүздү ага жеткиребиз. Биз
баягы эле өзүбүздүн кыргызчылыгыбызга салам дагы. Себеп дегенде кийинки мен диджей боло турган Майрамбек Осмоновду мен өзүмө сактап коеюн. А сиз алып барган менче сиз үчүн деле кызык болот. Ал инсан менен баарлашуу. Курал Чокоевду чакырыңыздар. Жарайт, Курал Чокоевду чакыргалы. Анда сиздин ушул айткан сөзүңүздү ушул жерди кесип алып туруп анын WhatsApp-ына жөнөткөнгө аракет кылалы дегендей. Азыр болсо кайрадан сиздин сахнага өтүүңүздү өтүнөт элек. Кайрат мырза, бул чыгарманын аты Лето деп аталат экен, Ооба, Лето. Ысыкта, мындай суукта элдин баардыгын мындай бир эмеге чакырат экенсиз, Жайга чакырат экенсиз, Жайга чакырат экенсиз. Кандайча жаралып калды бул чыгарма? Бул чыгармага мен биз чыгарма жазарда бир кандайдыр башка чыгармадан эргип алат эмеспизби? Анан ошонун сыңарындай баягы Пуэрто-Рикалык ырчынымды менче чыгармасы чыкты, Деспасито деген 2016-2017 жылы. Ал ошол чыгарма мага аябай жакты да, өзүнүн жанры менен, стили менен, өзүнүн бир кандай жарыктыгы мененчи. Анан кийин ошол чыгармадан кийин анан мен болсо Лето деп анан кийин мындай бир байкасаңыз кандайдыр бир окшоштуктар деле бар ошол чыгармага. Таасирленүү бар, Ооба. Кеттик анда ысык аптапка барып келели. Эшикти ансыта кар жаап, чыйрыгып, суу мындай үшүгөндөй болуп атабыз. Баарыңыздарды ысыта турган бул Кайрат Примбердиев. Лето начинается с Бишкека, и на Иссык-Куле где-то сгораем дотла. Летом мы на Иссык-Куле где-то, танцы песни до рассвета и до утра. Солнце ушло за горизонт, и начинается тусовка. Девушки в летних платьях радуют взор, и наш любимый город снова оживляется. А я сегодня заряжен, залу танцпол, количество энергии хватит на всю ночь. Мои друзья умеют отдыхать и не по-детски танцпол качать. Лето начинается с Бишкека, и на Иссык-Куле где-то сгораем дотла. Летом мы на Иссык-Куле где-то, танцы песни до рассвета и до утра. Солнце, море и песок, вот все, что нужно для загара. Танец на берегу игривых волн, и наши песни под гитару у костра. А я сегодня заряжен, взорву танцпол, количество энергии хватит на всю ночь. Мои друзья умеют отдыхать и не по-детски танцпол качать. Лето начинается с Бишкека, и на Иссык-Куле где-то сгораем дотла. Летом мы на Иссык-Куле где-то, танцы песни до рассвета и до утра. Лето начинается с Бишкека, и на Иссык-Куле где-то сгораем дотла. Летом мы на Иссык-Куле где-то, танцы песни до рассвета и до утра. Воу-оу-оу. Воу-оу-оу.
Манас радиосу. Эми биз спутниктебиз. Эхе-хей, Медиа Манас тартуулайт. Искусствонун таанымал өкүлдөрү өз кесиптерин алмаштырышат. Режиссердук пультка отурушат. Эфир алып барышат. Угармандар менен баарлашышат. Мунун баарын Жылдыздуу диджей долбоорунан угуп, YouTube каналыбыздан көрө аласыздар. Мынакей кыргыз искусствосунун таанымал өкүлү, элибиздин эмгек сиңирген артисти Кайрат Пиримбердиев биздин толкунду жарып, маек дагы берди, пультка да отуруп көрдү, кайра ырдап дагы берди, өзгөчө бир сонун эфир болду деген. Улуу үмүттөбүз, эфир сизге жактыбы, Кайрат мырза? Аябай сонун болду. Мындай кесип алмаштыргандагы аябай кызыктуу болду. Анда сизге бир 30 секундалык камераны карап, элге журтка кайрылуу өтүнөт элек. Манас радиосунун жалпы угармандары бар болуңуздар, жалпы кыргыз элим жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жылда сиздердин ойлогон, каалаган максаттарыңызды ишке ашырыңыздар. Буйрса аракет кылыңыздар, бардыгы болот, бардыгы жакшы болот. Ден соолуңуздар чың болсун, үй бүлөңүздөрдө жана тегерек четиңиздерде бардыгы жакшылыктар менен коштолуп жүрсүн. Атайын убактыңызды бөлүп келип, мына ушул биздин уктуруубузду көрктөп эфирди алып барып дагы, маек куруп дагы, ырдап да бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык. Медиа Манас ар дайым сиздер менен кызматташууга даяр, эшигибиз ачык. Кандайдыр бир жакшы жаңылыктарыңыздар болуп калса, аны тең бөлүшкөнү биз сиздерди күтөбүз. Бар болуңуздар, ардактуу кадырлуу радио көрөрмандар. Бүгүн бизде конокто дагы бир эскертейин, Жылдыздуу диджей уктуруусунун көшөгөсүн ачып берген Ак Жолтой жигит, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, алтын үн, чет жерлерде Кыргызстандын желегин желбиреткен Кайрат Пиримбердиев болду. Биз эфир толкундан кайрадан жолугабыз. Биздин ушул эле уктуруубуздун визуалдык видео вариантын YouTube'дагы Медиа Манас каналыбыздан көрүңүздөр, Facebook'тан көрүңүздөр, бизге катталыңыздар. Комментарийге кайсыл мына ушул жылдыздуу диджейлерди көргүңүздөр келет, жазып койсоңуздар, биз ошол өтүнүчүңүздөрдү орундатканга аракет жасайлы. Аты жөнүм Жылдызбек Турсунбаев. Эфирден жолугабыз. Manas Üniversitesi yayınları. Hazırlayan ve sunanlar Yardımcı Doçent Doktor Roza Abdukulova, Doçent Doktor Yunus Emre Gürbüz.